Kelinçegim 2 aylık boyunda bar ele, içindeki bala öspey kalıp dары менен түшүrdү. 2 күндөн кийин түштү, канча күн намаз окубайт жана кошулууга болбойт. Учурда 15 күн өттү, тазаланды, намаз окуй элек, Аллах сен разы болсун дейт. Эгер ошо 2 aylık баланын колу буттары билинип, адам кейпине кирип калган болсо, анда бала эсеп болот. Урматтуу бир тууганым, анда бул адам эмнеге отурат? Нифаска отурат деген сөз. Нифастын эң көбү 40 күн, эң аз чеги жок. Эгер мурда төрөгөн болсо, мурдагы төрөттөрүндө канча күн нифас келген болсо, ошончо күн кетет. Эгерде мурдагыларда деле ошол мынакей эгер 2 күндүн ичинде гана ошол мурдагы төрөгөндөрүндө нифас токтосо, бул деле 2 күн токтосо намаз окуй берет деген сөз. Бирок мурдагы төрөгөн балдарында жанагыдай 2 күндөн көбүрөөк, 15 күн, 20 күн, балким мисалы үчүн 1 айда кан токтогон болсо, ошону күчүгө туура келет дейт. Бирок жаңы төрөп аткан болсо, анда бул эмне кылат? Ошо 40 күнгө чейин күйөөсү менен кошулбайт, бирок жанагыда кан токтоп калган болсо, гусул алып этият намазын окуй берет деген сөз. Кайра кан келсе дагы намаз токтотуп коет, анткени бул так билбейт канчага чейин экендигин. Эгер жанагы алынган нерседе, ошол жанагы бойдон түшкөн нерседе колу, буту, башы билинип калган болсо, анан уюган эле кандай болуп турган болсо, анда эчтеке болбойт, даарат алып намазын окуй берет. Ал истихаза канын эсеп болот. 2 рекет нафил намаз окуганга ниетти 2 рекет нафил жана каза болгон 2 рекет багымдат намазына деп койсо болобу, бир ок менен 2 коён дегендей. Ошентсе болот дегендер да бар, бирок бөлөк-бөлөк окуган жакшыраак. Курандын котормосун окуп, же болбосо бир молдонун түшүндүрүп бергенин угуп, өзүбүз жыйынтык чыгарсак болобу? Эгер Курандан сабак албасак, анда биз кантип динде туура жолдо барып жатканыбызды билебиз дейт. Курандын котормосун окуп, андан жыйынтык чыгарган жок. Угуп, ошондон айтып берген түшүнүктү алган жакшы болот. Бирок андан уккан жыйынтыктын баарын чогултуп, андан тыянак чыгаруу оор маселе. Тыянакты ушуну айтып берген адамдын өзүнөн угушубуз керек болот. Анткени бул фыкх деген сөз болот, урматтуу бир тууганым. Ошого Куран-ы Каримдин маанисин угуп туруп, аны уккандан өзүң тыянак чыгарган, бул бир аз оорураак болот. Ошол Куранды окутуп аткан адамдын өзүнүн тыянагын укканга туура келет. Ана мына кече ноокатка барган ошол жерде Кур'анилер деген жамаат бар экен. Илгер кестерована бери бар экен. Бул деген жанагы Куранда болсо амал кылабыз, Куранда жок болсо амал кылбайбыз деген. Ошон үчүн булар жаназа окушпайт экен, 2 мал намаз окушат экен. Анткени Куранда 2 эле мал келет да, 5 мал айтылынбайт. Анан жаназа Куранда айтылынбагандай айтор көп нерсени жок кылышат экен. Ал эмес, муну Рамазандан 2 ай мурун, 2 ай кийин 4 айда ашкурул хурум деп туруп, ошол күндөр аялдар менен кошулушпайт экен. Жана башка иштери бар экен. Булардын баардыгы албетте күфүрлүк, туура эмес нерсе. Бул боюнча фатва даярдап атабыз. Ошо өзү мага уламалардан мага жүктөлгөн уламалар кеңешинен мен моюн бербей жүрдүм элем, кече көрүп келип жүрөгүм титиреп ошону азыр жазып баштадык. Ошон үчүн этият болуш керек. Аллахым ушул проблемамды чечип берсең, бир жаман ишимди таштаймын, же бир жакшы ишти жасаймын деп адеп келишим түзгөн туура. Бул назир деп коет. Түзгөн макру, бирок айтсаң аткарыш керек болот. Бул назирди айткан макру, бирок айтсаң аткарыш керек болот, важип болот. Менин суроом, кээде бир окуя болсо, мурда дагы ошол окуя болгондой болот, бирок болгон эмес. Мындай учур көп адамдарда болуп турат, ошону түшүндүрүп бере аласызбы? Бу рухтардын ааламында аралашып болуп тура турган маселе. Кээде бирөөнү көргөндөй эле боло бересиң, аны ошо рухунда барып көргөсүң. Уктап атканда рух барып көрүп келген. Рухтар ааламында чогуу болгон, чай ичкен бир жерде же бир нерсе болгон. Айтор ушундай. Түш жөнүндө эмне себептен түштү бирөөгө айтып болбойт? Ажеке, менин угушум боюнча түштү эгерде бир жаман адамдарга айтсаң, ошол адам жаман нерседе ошол түштү биринчи уккан адамдын айтканы болот, ошол туурабы? Эми түштү жакшылыкка жоруш керек деген сөз да, дайыма жакшылыкка жоруш керек деген сөз. Эгерде түштөн чочуп алсаң, сууга айтып кой, ошо менен бүттү.